Assalamu алейкум, қадырман, қасиетті қырғызстандықтар. Бүтін Қырғызстан саяси партиясының тегерегінде түзілген қырдаал бойынша аябағандай көп адамдар қызығып, телефон чалып, эмне болуп атасыңар, қандай маалыматтар бар, бізге маалымат жеткирип коюңуздар, биринчи ооздон уксак жакшы болот деген сунуштар миңдеп, 10 миңдеп көбөйүп кеткенине байланыштуу мен сиздерге жооп берүүнү туура көрдүм. Бүгүн гана азыр 1 саат башта белгилүү болду. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Бишкек шаардык сотуна берген доо арызы эртең саат 16:30-да, түштөн кийин 4:30-да каралмай болуптур. Судьясы да белгилениптир. Биз 3 күндөн бери Кыргызстандагы эң мыкты деген адистер менен, укукчулар менен, адвокаттар менен олтуруп, бир жерден Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабай коюуга мүмкүнчүлүк тапкан жокпуз. Конституция боюнча да, конституциялык мыйзам болгон шайлоо кодексинде дагы эч кандай бир сөз жок. Бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга эч кандай себеп жок. Муну мен сиздерге ишенимдүү түрдө жарыя кылам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегиндеги түзүлгөн кырдаалдын бардыгын чыңалууга Борбордук шайлоо комиссиясы гана күнөөлүү. Мен кече көрдүм, белгилүү инсан Рахман Разыковду милициялар чакырып, Ош шаарынан барып, эмнеге мындай топтолуп атасыңар, эмне тополоң кылып атасыңар деген суроого, ким бул тополоңдун демилгечиси деген суроосуна берген жооп абдан жакты. Себепчиси Борбордук шайлоо комиссиясы. Биздин 100 миң деген, мүмкүн миллиондогон кыргыз жарандарынын укугунан ажыратып, шайлоого болгон укугунан ажыратып, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабай коюунун натыйжасында мына ушундай жерлерде тополоңдор болуп атат. Дагы бир жолу кайрылам. Урматтуу кыргызстандыктар, өз укугубуз үчүн, өз келечегибиз үчүн, өз тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Мен муну кече айтып баштаган жокмун, бүгүн айткан жокмун. 2000-жылы шайлоого бараткандагы негизги ураным өз тагдыры үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Мына ошол тагдырыбыз үчүн күрөшө турган мезгил. Мага көпчүлүк айтып келишти. Ушундай башаламандыкты качан токтотсок болот деп. Ал үчүн бир күн бар дедим. Ал шайлоо күнү. Шайлоо күнү эл өзүнүн билдирүүсүн, өзүнүн каалоосун, өзүнүн чечимин кабыл алуу керек. Мына ошол мүмкүнчүлүктөн дагы элди ажыратып койгондон кийин элдин укугу бар. Себеп Кыргыз конституциясы боюнча бийликтин бирден бир туткасы жана булагы бул эл. Эл кандай чечсе, дал ошондой болуу керек. Биз элдин чечимине баш ийишибиз керек. Мен терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстандын ар бир аймактарында болуп аткан, Бүтүн Кыргызстанга болуп аткан колдооңуздар үчүн терең ыраазычылык. Мен өздөрү каттоодон өтүп, бирок Бүтүн Кыргызстанга моралдык, маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп аткан социал-демократтарга, Чоң Казатка, реформа саясий партияларына терең ыраазычылык билдирем. Себеп алар бизди колдоо жөнүндөгү максаттарын жаап жашырбай, массалык маалымат каражаттарында жарыялап атат. Биздин күчүбүз ынтымактыкта, биздин күчүбүз биримдикте. Урматтуу кыргызстандыктар, эртең шаардык соту Кыргыз конституциясына ылайык, Кыргыз мыйзамдарына ылайык деген шайкеш келген, адилеттүү чечимди кабыл алат деген ишенимдемин. Эгерде элдин талабы дале болсо калып кетип, Ак үй тарабынан барган бир телефон коңгуроосу Кыргыз Республикасында бардык мыйзамдарды, анын ичинде 100 миң деген адамдардын үнүн да, укугун дагы, үмүтүн дагы өчүрүп коебуз деген болсо, терең жаңылышат. Элди эч ким токтото алган эмес. Дагы бир жолу талап кылабыз биз. Мыйзамдуулукту бекем сактаңыздар. Мыйзамдуулуктан кыйшайбаңыздар, адилеттүүлүктөн тайбаңыздар. Шаардык соттон кийин, эгер туура эмес чечим кабыл алса, биз жогорку сотко барабыз. Мындайча айтканда, биздин жалгыз Бүтүн Кыргызстандын укугун эмес, бүтүндөй Кыргызстандын шайлоочуларынын укуктарын соңку демибиз калганча коргоого бекем бел байладык. Биз бул жолубуздан кайтпайбыз. Бизди адилетсиздик менен же башка коркутуу үрктүүлөр менен андай жол менен токтото албайсыздар. Бүгүн эле Бүтүн Кыргызстандын
алдыңкы катарында турган жигиттерибизди, азаматтарыбызды кечинде келип үйлөрүнөн чакырып кетип, укук коргоочулар деген сыяктуу болуп, салыкчылар деген сыяктуу болуп, ар кандай коркутуу үркүтүүлөргө басым жасап, аларды бүтүн Кыргызстандын тизмесинен чыгууга мажбурлап атасыздар. Өзүңүздөрдүн абийириңиздерде болсун. Дагы бир жолу айтам. Жеке Мадумаров андай коркутуу үркүтүүлөрдү башынан көп өткөргөн. Терең жаңылышасыздар. Ошол коркутуу үркүтүп жүргөн азаматтардын эч кимисин бүгүн көчөдөн көрө албайсыз. А көпчүлүгү темир тордун аркасында жатышат. Ар бирибиз жасаган ишибизге жараша жооп берер күндөрүбүз келет. Ошого чейин касиеттүү Кыргызстандын эли аман бололу. Дайыма чогуу бололу. Биз биргебиз жана жеңебиз. Жеңиш биз тарапта болот. Иншалла. Кийинки маалыматтан жолугушканча аман болуңуздар.